705 65 66 10. Байланышка чыгып 0552 39 16 10 WhatsApp номери билдирүү калтырыңыздар. Таланттарды колдоп алга сүрөңүздөр. Кутмандуу кечиңиздер менен кадырман радио угармандар, мына ошентип кайрадан сиздер менен амандашып олтурабыз. Бүгүн адаттагыдай Эргиме музыкалык оюн зоок программасы. Эргимеге келген таланттарыбызды тааныштыруу менен биз дароо эле ушул саатта жаңыруучу ырларга орун беребиз. Албетте бүгүн бизге алыскы Оштон ат тердетип келген кыргыз элинин таланттуу сыймыктуу ырчы кыздарынын бири маданияттын мыкты кызматкери Самара Сабирова. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Эми радиодо силерди көрүп атпайм. Анан кийин урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Баардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Ошондой эле дагы бир таланттуу мырза жигитти студиябызга чакырганбыз. Ал Саламат Нарымбеков, учурда Бибисара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетинин 2-курсунун студенти. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Арыбаңыздар. Кыргыз радиосуна биринчи жолу келип атат окшойсуз. Биринчи жолу келип атабыз. Бүгүн анда Саламаттын тушоосун кесет экенбиз. Эмесе кадырман радио угармандар, Самара жана Саламат бүгүн сиздерге ыр майрам тартуулайт. Андыктан биз менен болуңуздар, ырларды сурансаңыздар дагы аткарып берүүгө аракет жасайбыз. Кези келгенде байланышка чыгып бүгүнкү таланттарыбызды колдоп коштоп турсаңыздар албетте болот. Микрофондо Мунара Алимжан кызы, Самара Сабирова Кыргыз радиосунда ырлары арбын жаңырат. Биздин көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз жакшы билет болуш керек. Майрамбек Осмоновдун Жалгыз уя деген ырын керемет аткарып көпчүлүктүн жүрөгүн багындырган мына ушул ырчы кыз бүгүн биздин студиябызда. Эмесе улуулатып баштайлыбы ырды? Ким баштап берет? Улуулап сулуулап баштасын эжекес. Кыргызда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык дейт. Кызыгын көрбөй дүйнөнүн кыз сыйлабасы макулук деп ушу баракелде эжекебизге суналыр кезегине келиңиздер. Макул, неме дейт го жанакы. Алыстан келсең дагы биринчи өзүң башта дейт. Биринчи эле ырдан баштайт экенбиз да. Ооба. Кеп келсек. Биринчи эле ырдан баштайбыз. Эски ырларга азыр баягы мурунку биздин ата апабыз убагындагы ырларды мындай айтканда жаңыртып ырдап жүрүшөт. Эстрада вариантында, комуздун коштоосунда дегендей, ошондо мен жаш убагымда, жаш кезимде ошо апамдар отурганда ушул ырларды ырдап калышчу эле. Анан мен бул ырдын так текстин деле может адаштырууду айттырмын, бирок мага эмнегедир жагат да ушул эски ыр. Тексти ошо Тарындың айтчы эмнеге деген эски бар, ошону ырдап коеюн. Бали. Байкабасатка кондуңбу, сен күлгөн кезде каткырып, кубаттап күлбөй койдумбу. Сен күлгөн кезде каткырып, ай кубаттап күлбөй койдумбу. Бале. Тарындың айтчы эмнеге
талап кермен дейпендеги табышмак сырду тарынчак тагдырым сенден кем белек тармышак сырду тарынчак ой тагдырым сенден кем белек табышмак сырду тарынчак ой тагдырым сенден кем белек. Самара Сабированын аткаруусундагы жагымдуу ыр болду. Мына ушинтип эфирибиздин көшөгөсүн мыкты ыр менен ачып алдык. Эми ага жооп кылып Саламат азыр бир чыгарма аткарып берет. Андан кийин биз кийинки чыгармалардын аткарылышы менен анан угармандарды кабыл алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы Кыргыз радиосу. Азыр бүгүн ушу кечеде азыр апалар жөнүндө дагы келип отурат. Биринчи эле баштаганда ааламды жараткан, баарыбызды жараткан ушу энелер жөнүндө да берейин. Баян Акматов, Кубанч Алиевдин сөзүнө, Баян Акматовдун сөзүнө жазылган Кубанч Алиевдин таандык апакем деген чыгармаларды да берейин, кабыл алып коюңуздар. Балай. Ойнотуп бизди жетеле Орутпай бактың бөпөлүп Калгалай мерим жамалың карызмын Сизге эселе Кайгымды тарттың теңселип Карыздар ким бар мени челик Жүк болгон күнүм эстесем Жүрөгүм оройтой көлүм Аламды нурга бөлөйсүң Ак көйнөк кийсең кой көлүп Аламда бир даңа аялызат Ажарлууң эмес сиз челик Сулу эмес апас челик Үмүттүн отун жандырган Үй ичин майрам шаңгылган Өмүргө бизди алып келген энелер үчүн жан курман Кайгымды тарттың теңселип Карыздар ким бар мени челик Жүк болгон күнүм эстесем Жүрөгүм оройтой көлүп Аламды нурга бөлөйсүң Ак көйнөк кийсең кой көлүп Аламда бир даңа аялызат Ажарлууң эмес сиз челик Сулу эмес апас челик Жашоодо канчаң арман бар Өзүң бар демек майрам бар Кейиштеп сенин таманың белгилеп айткан пайгамбар Кайгымды тарттың теңселип Карыздар ким бар мени челик Жүк болгон күнүм эстесем Жүрөгүм оройтой көлүп Аламды нурга бөлөйсүң Ак көйнөк кийсең кой көлүп Аламда бир даңа аялызат Ажарлууң эмес сиз челик Сулу эмес апас челик
эмес апас чели, сулуу эмес апас чели. Баракелде, азаматсыз кол чабуулар Кубаныч Алиевдин апалар үчүн жаң урман деген керемет чыгармасын аткарып берди. Бүгүн биздин студиябызга келген Саламат Нарымбеков. Эми кайрадан Самара эжекебизге ыр кезегин беребиз. Бирок ушул ырды берүүдөн алдын Ошто чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар сурап алсак? Чыгармачылыкта бизде ар дайым изденүүдөбүз го. Изденүүдөбүз. Анан кийин жаңыр чыгарганда ар дайым кубанабыз. Жаңыр чыгарганда өзүңдүн балаң жаралгандай ар бир ырыңды ошондой кабыл алыш керек да. Ошол ырды кабыл алганда ошол ыр мөмөсүн берет да. Себеби ошону мындай кандай айтканда биздин мындай тилмен айтканда илең салаң болбош керек да. Ар бир ырга ошондой мамиле кылсаң, ошол ыр сага дагы ошондой мамиле кылат да. Ошондуктан мен ар бир ырымды мен ушундай аздектеп, жакшы көрүп, ошол ырды ырдап атып, ошол ырды жаздырганда, ошол ырды угуп атып, ошол ырга дагы мен эме сүйлөйм да. Сен сонунсуң, сен сон жаңырасың, канча адамдардын жүрөгүнөн орун табасың, канча адамдарга эргөө бересиң, сен ошондой ыр болуп жараласың деп ошол ыр менен да сүйлөшүп жакшы энергия саласыз ырга. Вот ошондой кылам да. Ошондуктан мен азыр жаңы ырларды жаздырдым. Буюрса жаңы акыркы ырларым мен өзүм автордук болбосо дагы мен аткаруучу болуп ырдап чыктым. 2021-жылдын башкы айларында, январь айларында биздин Бактыгүл Чотурбай эжекебиздин сөзүнө жазылган Баткендик Айжамал Нышанбаева деген эжекебиз бар. Ошонун Сиз деген ырын ырдап чыкканмын. Ошонун негизинде Ош шаарында концерт бергенмин. Сиз аттуу. Анан кийин акыркы бир ай болуп калды, бир айдан ашып калды. Клип тарттырганга жетиштим. Буюрса жакшы кетүүдөн эми соц тарамактарда көп мындайча айтканда миллион болоюн деп калды көрүүчүлөр. Жакшы, абдан жакшы. Ошол ырды аткарып берейин андан. Угалы. Сиз деген ырды. Сөзү Бактыгүл Чотурбай эжекеники. Ону Айгүл. Жок, Айжамал Нышанбаева эжеке. Сырдашып жолдорду табам издеген адамга керек кеп кеңеш акылды эч кимге эчтебес жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксө эмес кандай деп сөздү улайсыз кандайын гана сурайсыз тирүүлүк бакыт болсо да убакыт барбы убайсыз адамга керек кеп кеңеш акылды эч кимге эчтебес жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксө эмес күлкү жок бүгүн келмеги кандай деп күнүм көңүлүм азып турмуштун көтөрүп келем көпчүгүн адамга керек кеп кеңеш акылды эч кимге эчтебес жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксө эмес адамга керек кеп кеңеш
кеңеш акылды эч ким кештебес, жакшылар сиздей барында жашоонун орду бөксеме. Ай баракелде, кол чабуулар. Айжамал Нышанбаеванын обуну жаңырды Бактыгүл Чотурованын сөзүнө жазылган «Сиз» деген аталышта Самара Сабированын аткаруусунда. Керемет чыгарма экен, жакшы. Мына ушундай жүрөктү эзген, жүрөктөргө өзгөчө бир бүлүк салган ырларды кантип тандап аласыз? Репертуарыңызды карасак, баары эле ушундай бир типтеги өзгөчө ырлар да. Ооба, чындыгында ошондой экен. Билбейм, баягы кайрыктарынанбы, негедир бир сөздөрүнөнбү, ушинтип мындай ушул ырды аткарганга мен мындай күчүм, кудуретим жеткенин сезем да. Анан кийин бир укканда эле уже болду, ушул ыр меники экен деп эле өзүм билем. Мына жакында дагы алда бир жаңылыгым бар. Ушул клиптен мурун эле 2 ай, 3 ай болуп калды. Баян Акматовдун обонуна таандык Түйшөлүү деген ырды аткарып чыккам. Ал ыр дагы жакшы чыкты, аябай өз авторлорун аябай жакты. Нуркыз Рыскул кызынын сөзүнө жазылган. Ал ырды дагы көп адамдар эметти, бирок клип чыгарсам дагы жакшы болот. Бирок мен өзүмдүн, билбейм башкаларга кандай, мүмкүн көп угармандар да айтты, дагы бир ушундай бир ыр жараттыңбы депчи. Мен аткаруучу болуп жараттым, алар авторлорунан чыккан, мен аткаруучу болдум, бирок бир кандай десем, бир мисалы үчүн бир гүлгө деле, бир сүрөткө деле боёосуң го, краскага ошондой коздодум да деп ойлойм. Ооба, албетте. Буюрса сиздердин радионуңуздарга таштап кетем ошол ырларымды. Албетте күтөбүз угармандарга дагы. Биздин угармандар көбүнчө ушул Майрамбек Осмоновдун Жалгыз уя деген ырын сиздин аткарууңузда көбүрөөк суранып угушат. Мына ошол сиздин угармандарыңызга, сиздин аткарууңуздагы ырларды жакшы көргөн угуучуларга буюрса, жаңы ырларыңызды дагы уктурабыз эмесе. Кайрадан ыр кезеги, саламат сизде. Келиңиздер. Биз өзүбүз жөнүндө тааныштырып өтсөк, мен өзүмдүн аты жөнүм Нарынбеков Саламат. Нарын районунун 8-март айында жарык дүйнөгө келип, ошол жакта жашап атабыз. Биздин ошо Нарында өзүбүздүн тобубуз бар. Теңир тоо таланттары деген жаш таланттар түзүлүп, ошол жакта биз аяктын жетекчиси бар. Дастан деген жигит. Ошол биз ошол жакта элдерге кайрымдуулук концерт кылып, ар кандай иш-чараларда биргеликте уюштуруп турабыз да. Ошолорго салам айтып коеюн дедиңиз, ырдоонун алдында. Түшүндүк. Жарайт, анда убакыттан уттурбай ырга кезек берели. Кайсыл ырды аткарасыз? Токтобек Асаналиев агайыбыз ырдап жүргөн Толгоону деген жакшы ошол ырдар. Жеңишбек Шамшиевдин ыры Эсенгул Ибраевдин сөзүнө. Күзөтчүдөй көзүрмебей күн түнүн, тирүүлүктүн түгөнбөгөн түйшүгүн, апамды мен кут төгүлгөнү десем, атаманы кармап турган түркүңү. Атам барда мен таптагың ылачын, атам менин бөксөрбөгөн кубатым, күбөсү бул сен жараткан эрдиктин, жүрүштөрдө күнгө жеткен кулачым. Шаштым кетип
ошондосо сабырын жолдон алып ор жүктүн жарымын кыйын кезде кылт ettирбейден берген атам менин терең жайган тамыры тубанчыма кайгыма да тең шерик бул дүйнөдө жан болбостур сенчелик ак сарайым алтын туткан кутманым бул дүйнөгө сен тургузган эстелик сен тургузган эстелик Баракелле. Толгону деген ыр жаңырды Сеңгул Ибраевдин сөзүнө жазылган Жеңишбек Шамшиевдин ыры бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Саламат Нарымбековдун аткарыбысында. Саламат азаматсыз сиздин көрөрмандарыңыз колдоп коштоп добуш берип жатышат, бирок бүгүнкү эфирдин максаты добуш кабыл алып кимдир бирөөнү жеңилдирүү эмес, болгону угармандарга жакшы маанай, ыр майрам тартуулуу экендигин түшүндүрүп коелу. Байланышта эң алгачкы коңгуроо каккан угарманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Угарман, сизди угудабыз. Саламатсызбы, кутман кечиңиздерби Мунара? Келиңиз, Чынар эже. Бул Сабирова келгендир, э? Ооба. Эме Самара Сабирова өзү мынау да эмени жакшырдайт, мынау кар вальс дегенди. Ошону да берсе. Анан экөө да аябай жакшы. Бул теги мына бала саламат, э? Саламат. 3-курс курс болсо да абдан жакшы, абдан жакшы. 2-курс. 2-курс. Эме келечекте баар тең эметкен бала экен, жакшы ийгилик каалайм экөнү тең. Самара болсо үй бүлөлүк бакыт, үйлөнгөн болуш керек, жайланган баласы бар болуш керек. Же жаш кызды да койбойбу? Жок, Жаш кызды. Бойдок анан ошо карабайсын ырдап берсе, эгерде колубузга түшпөсө. Макул, аракет кылып ырдап берем эжеке. Бар болуңуз. Кийинки радио угуучубузду кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Келиңиз, угарман. Мен кызга беретем. Добуш бересизби? Демек Самара эжекебиздин ырдаганы сизге өзгөчө жакты. Саламат болсун. Бар болуңуз. Байланышка чыкканыңызга ыраазычылык. Апаларыбыз бизди угуп жаткан экен. Терең ыраазычылык айтабыз угуучуларыбыздын баарына. Ал эми азыр кайрадан мына ушул Самара Сабирова эжекебизге ыр кезегин беребиз. Кар валисин комуз менен ырдап жүрдүңүз беле? Ырдап жүргөндай, бирок ал вальс темпинде болгон үчүн комузга жакшы чөөрбөйт, бирок ырдап сурагандарга өзүм андай аракет кылып ырдап берет элем. Балким башка ырлардан деле ырдай берсек болот. Угарман өзү дагы айтпадыбы, эгер комузга түшсө ырдап берсин деп. Аракет кылам. Анда ошо Анарбек Сардарбеков агабыздын Кар вальс деген ырын эжекенин суроосу боюнча ырдап берейин. Көптөн бери ырдабай сөздөрүн аныштан эсем кечирип коесуздар. Аракет кылайын, бирок комузга салып ырдагандарду уккан эмесмин, бирок мен өзүм аткарып ырдап элге ырдап чыкканым үчүн көп жерде суранышат. Кызыктай бар эле адатыбыз, кыш эрте келсе деп самачубуз, кар кечип каткырып кубалашып, кечинде сабактан тарачубуз, вальс, 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 мойнума кар саласың, вальс, 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 кубаныштар кабасын,
кайрадан кар кечи узатайын. Кайдасын классташ парталашым, кайдасын классташ парталашым. Жабыркайм чилденин тушундабы, жалгыздык азабы ушундабы. Жылытам демиме жылытамын, гүл кайыр гүлүмдү кышындагы, гүл кайыр гүлүмдү кышындагы. Вальс, 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 мойнума кар саласың. Вальс, 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 кубаныштар кабасын. Кайрадан кар кечи узатайын. Кайдасын классташ парталашым, кайдасын классташ парталашым, кайдасын классташ парталашым. Ай баракелде. Мына угарманыбыздын өтүнүчүн аткардык. Акбар Рыскуловдун сөзүнө жазылган Анарбек Сардарбековдун Анарбек Сардар Кар валиси авторун эми сөзүн калды. жаңырды. Кечиресиздер. Жакшы, эмесе кайрадан ыр кезеге саламатты колдоп аткан Махабат, Ислам, Нур Бүбү, Нургүл, Дастан, Азамат деген көрүүчүлөр бар. Майрамбек бар, Жамал бар, Майрамкул бар, Азамат бар, Гүлнар бар, Айтор Нурбек Гимболотов деген таланттуу мырза дагы бар экен бул жерде. Айтор, сизди колдоп турган көрөрмандарыңыз көп экен. Мен радиодон ырдап жатам деп кабарлап койгон окшойсуз, Жакшы, мына ушул сизди колдоп турган көрөрмандарыңызга эми дагы бир керемет чыгарма аткарып бериңиз. Дош берип жаткан ар бир жарандарга, адамдарга чоң рахмат айтып кетейин. Анан баарыңыздарга арнап Жүрөк сыры деген чыгарманы ырдап берейин, кабыл алыңыздар. Sendeki yürektün kılın termedi, suyunu kaydan sezmekmin, hey suyu bösem eğer, suyu bösem eğer, bösem eğer men seni görgüne joktoy tengdeşim, көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезбекмин, байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени. Жүрөктүн сезбей арзусун, turmuştun basbay aşusun, ötmökmün seni görbüsüm, hey ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey tattusun, ötmökmün seni görbüsüm, hey ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey tattusun. Jaş onun sezbey, turmuştun sezbey, ömürdün sezbey tattusun. Jaş onun sezbey tattusun. Etirdin
сезбей таттысын. Ай баракелде. Азаматсыз саламат Нарымбековдун аткарабызындагы Ишен Мухтар уулунун жүрөк сыры деген ыры жаңырды. Байланышта угарман бар экен. Саламатсызбы угарман? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Отман кетиңиздер менен. Тең болсун барыбызга. Менин атым Нурайым. Мен саламаттын жакшы таанышы эки болом. Чыгармачылык илип калам. Саламатты мен жакшы көргөн ырдарды берип койсунчу. Кайсыл ырды? Өзү билет. Өзү билет, демек жарайт. Өзү билсе анда саламат качан гана ырдаган кезде кайсылыр экенин биз дагы билип алабыз. Саламатсызбы, кийинки радио угуучу? Мунара, мен жана чыкпадым беле. Мына ким Самара Алишер Тотаевдин ырларын берет болду экен. Жана кечирим деген акыркы бир сонун ыры алып чыкты, Адыл Момуновдун ыры. Ушуну такыр эч ким ырдабайт да, радиого келип ырдап кеткен ошол ырды. Ушуну мен канча кишиден сурайм да, оштон келгендерден эч ким эсемей албайт. Абдан жакшы ошону да бир байкаштырып көрсүн, Самара. Алишер Тотаев. Аман болуңуздар. Жарайт, бар болуңуз Чынар эже. Кийинки радио угуучу, саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз. Мына Отман кетиңер менен. Рахмат, тең болсун. Бул эки эргимеге келген кыз менен бала дагы аябай жакшы ырдашат экен. Адамдын черин жазып, саламат экинчи курстун окуучусу болсо дагы мындан аябай чыгармачылык үмүт бар экен. Рахмат. Эми добуштеги Белизбектин деп атасың, экөөнө тең чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Өмүрлөр узун болсун, ойлогон ой каалаган максатына жетишсин экөө тең. Чоң рахмат. Мен балыкчыдан Айнапаңар. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Мына балыкчы шаарынан бизди угуп жаткан угармандарыбыз бар экен. Эми Самара эжеке, ыр кезеги кайрадан сизде. Өзүңүз мага келип калды. Ооба. Алишер Тотаевдин ырларынан бер деди, ошону ойлонуп атпайм. Кайсы Алишер менин Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайда окуган. Мен бир группада окуган. Өзү айткандай экөөбүз бирибизди көргөндө кара чечекей группалашым деп турабыз да. Байым чыгармачылыкта бирге окудук, немеде музыкальный училищада чогуу окудук. Андан кийин чыгармачылыкта деле азыр бир туугандай болуп, эң баягы бирибизди көргөндө башкалар кандай Алишер менен көз көрүшкөндө бир тууганды көргөндөй тим эле кара чечекейим деп тим эле ошентип учурашабыз да. Ошо Алишердин жөнүндө айта кетсем кыскача, Алишер ушунчалык жакшы адам, адамдык сапаты бийик, жогору, мындай кандай десем, орду менен сүйлөгөн. Мен эң мындай башкача жакшы көрөм да аны. Мен как бир тууганымдай десем дагы болот. Өзгөчө бир инсан да. Ошо Алишердин ырлары дагы көп, сонун ырлары чыкты. Ошондо мен музыкальный училищада окуп жүргөндө комузун колтугуна кысып эле узун болуп мындай болуп жүрөт да. Бизди окуткан агайлар да мактачу, ошондой Абдыкадыр Белеков деген агайыбыз окуткан бизди. Ошондон билим алганбыз. Анан кийин бирок ошондо оон чүкен, бирок ошондо баягы ыры бар го. Жок. Бир акыркы биринчи ыр бар го, ошол ырын ошондо эле ырдачу эле, комуз менен жерим. Жок. Ошондо бир авторский ырым деп бизге комуз менен ырдап берген да. Анан кийин эле мындай эмеде угуп калдык, публикага элге чыкканда. Анан сүйүнүп, анан кийин ушу көп жылдан кийин мына чыгармачылыктан кайра табышып калдык. Жакшы. Эми азыр эгер Алишер Тотаевдин ырларына даяр эмес болсоңуз, башка аракет кылайын. Бир ырын жакшы көрөм менчи өзү. Бир аз күйлөш керек экен анын үчүн. Комузду күйлөп алабыз. Кадырман радио угармандар, бүгүн биздин студиябызда Эргиме музыкалык оюн зоок программасында конокто маданияттын мыкты кызматкери, мыкты аткаруучу Кыргыздын таланттуу кыздарынын бири Самара Сабирова, ошондой эле Саламат Нарымбеков деген дагы бир таланттуу ырчы жигит студиябызга келип отурат. Мына ушул Саламат менен Самара бүгүн сиздерге керемет ырлардан аткарып берип турган кези. Турмуш деген ырын ырдап берейин анда.
өзімді өзім түзетіп жүрейін деп қалыбымдан бұзылып ай дилим таза таза ниет жүрегім Құдай көп өз жолымда жүремін ачуым келген кезде аға жеңдіріп назар шағын сындырбадым бір өнін ачуым келген кезде аға жеңдіріп назар шағын сындырбадым бір өнін Адатым бар көңіл қалса баспаған абалымдай беріп келді қанша жан ушунчалык тағдыр татал болсо да чындыгым бар көкүрөктө жактаган көлөкөмдө кимдер сайран курушту кимдер менин жан дүйнөмдү туюшту канча бири жакшы сөзүн ыролоп канчасы карап четте турушту канча бири жакшы сөзүн ыролоп канчасы карап четте турушту Дилим таза таза ниет жүрөгүм Кудай көп өз жолумда жүрөмүн Ачуум келген кезде ага жеңдирип Назар шагын сындырбадым бир өнүн Ачуум келген кезде ага жеңдирип Назар шагын сындырбадым бир өнүн Назар шагын сындырбадым бир өнүн Баракелде угармандардын өтүнүчтөрүн аткарып биз Алишер Тоотаевдин турмуш деген ырын аткарып бердик чогуу чаран деп коелу эми саламат ыр кезеги кайрадан сизде келиңиздер жана эжеке суранып кеткендерди ырдап берейин Табылды Актанов агайыбыздын Нарындан тапкан махабат деген чыгармасын ырдап берейин Ал күндү жүрөм ой унутпай атыңды атайым ой угузбай аргасыз күндү ай кечирем асмандан аппак булуттай асмандан аппак асмандан аппак ой асмандан аппак и булуттай көрө албас көздөр кимге деп көп сөздүң айтар ой тизмелеп көргөзбөй тилеймей тымызын көз тийбез экен ай сизге деп көз тийбез экен ай көз тийбез экен ой көз тийбез экен ай сизге
ичкен ойга тарман жараткан жалыга бей дүйнөдө жалгыз сиз үчүн ой жашармын жалгыз сиз үчүн жалгыз сиз үчүн ой жалгыз сиз үчүн жашармын ансыз да өмүр ой азаяр аз чыгар сиздей ой аялса насыят болсун ай дүйнөдө нарындан тапкан ey махаббат нарындан тапкан ey нарындан тапкан ой нарындан тапкан ey махаббат айылдан тапкан ey махаббат баракелде нарындан тапкан махаббат Атабыл Актановдун ыры жаңырды. Бизде салам кат деген сыяктуу. ооба бизде карамабызда аз гана убакыттар калууда. Самара эжекебиздин көбүрөөк ырдашын суранган угармандар, көрүүчүлөр бар экен. Улан, Аида, Дастан, Султан, Бүайша, Кубат, Гүлмира деген көрүүчүлөрүбүз дали болсо биздин саламатты колдоп жазып атат. Теңиртоо таланттарын түрөө көтөрдүңүз окшойт бүгүн. Жакшы, эмесе Самара эжеке, кайрадан ыр кезеги сизде. Каалаган ырыңызды ырдаңыз бул ирет. Анда мындай эл укпаган ырлардан ырдап бергим келип жүрөт. Бул жерде неме мен өзүмдүн шпаргалкам кошо ала келген. Сөздөрүн жатташ бир аз кыйыныраак болуп атат. Анан кийин казак элинин эң сүйүктүү ырчысы Роза Алхожа эжекени мен сыйлайм, аябай жакшы көрөм. Анын ырларын которуп кыргыз тилинде ырдап жүрөм. Ошол айымдын Ак булуттар деген ырындагы Сайра Батыр Кулай эжекебиз которуп берген эле. Ошону ырдап берейин анда. Жарайт. Сайра Батыр Кулова кадимки биздин кесиптешибиз, Сайра эжекебиздин сөзүнө жазылган казак которгон. Башта өзүнө кыргыздын сөздөрүнө жабыштырган да мынтип. Которгон, ооба. Анан ошону ырдап берейин. Азыр бир экөөнү казак тилинде окусаң башкача, кыргыз тилинде окусаң башкача, бирок маанилери бир чыккан сөздөр бар экен арасындачы. Анан ошондуктан Сайра эжеге мен бергем, жакшына алып которуп берди. Рахмат эжеге алдын ала. Буюрса дагы мындай өзүмдүн репертуарыма кошоюн деген ниетим бар. Жакшы. Ак булуттар деген ыр. Роза Алхожа обон. Сөз обон. Асмандын ыры бөлөк, ар жандын муңу бөлөк, калкыган көк үстүндө ак булут барын билет. Асмандын ыры бөлөк, ар жандын сыры бөлөк, ар жандын нуруланып жамгырга сырын төгөт. Ак жебек булуттар арманды унуткар, кайтарчы жаркыган жазымды. Ак булут агартып бере көр тазартып, кара жер булгаган жанымды. Жылдыздар жөлөк элек, арманым бөлөк элек, тамчысын мөлтүрөтүп, ак
жан төгөт неге сезимдер бөлөк эле кыялым бөлөк эле көңүлүм көгүлдетин көрбөшүм керек эле ак жибек булуттар арманды унуткар кайтарчы жаркыган жазымды ак булут агартып бере көр тазартып кара жер булгаган жанымды ак жибек булуттар арманды унуткар кайтарчы жаркыган жазымды ак булут агартып бере көр тазартып кара жер булгаган жанымды кара жер булгаган жанымды. Баракелде Роза Алкожанын ыры жаңырды ак булуттар деген. Жакшы, эми биз кайрадан ыр кезегин Саламатка берели. Саламат, кайсыл ырды менен жооп бересиз? Самаранын ырына. Келиңиздер, анда эмесе зар болдум деген чыгарма менен ырда берейин. Zar buldum bir jark etip karашыңа çırmaldım süyünün zor sanasına sezimdi kozgup koyup oşol tаңда sen kettin yıldızlardın arasına Cihalbay oşol tаңда men esimdin Görsömde izlep kelem elesingdi Altınım ak tаңдардан tosoyunçu Ha balkim akku bolup kelesin bi Altınım ak tаңдардан tosoyunçu Ha balkim akku bolup kelesin bi Altınım süygön canım asıl jarım Jüröktün dürt etkizgeni jaşıl жалын Süybösöң bul düýnüge ne jaraldың Çolpondoy gözlerinden kağılayın Süybösöň bul düýnüge ne jaraldың Karagattay gözlerinden kağılayın Çolpondoy gözlerinden kağılayın Баракелде, ыраазычылык билдиребиз. Зар болдум деген ыр жаңырды. Эми уктуруубуз аяктарына болгону 9 мүнөт убактыбыз калган экен. Самара эжеке жана жогоруда бир угарманыбыз байланышка чыгып, жеке өзүңүздүн жашооңузга кызыккан суроо ыргытты. Өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө кыскача айтып, андан кийин соңку чыгарманы аткарып берсеңиз. Жеке жашоомдо бир баланын энесимин. Балам уже биринчи курс. Балаңыз чоңоюп калган экен, э? Чоңоюп калды. Жакшы, демек студенттин апасы болуп калдыңыз. Абдан жакшы экен. Кадырман радио угармандар, бойдок бекен, бош бекен деп суроо узатып аттыңыздар эле, болбой калды. Эми кайсыл ырды аткаралы?
билбейм кайсыларды кадыр берсем экен ушуну. Самара Сабированын репертуары адатта абдан бай, комуздагы ырларга дагы, башка ырларга дагы. Анан азыр ушул өзүңүздүн жүрөгүңүзгө эң жакын. Бул жакта мен өзүмдүн жеке эмемде, баракчамдан жүз эфирде отурам. Бул жакта Баян Акматовдун Түйшөлүү деген ырын ырдап бербейсизби деп суранып атышат. Бирок комузга түшпөйт да алырчы, башкача андай немеде да. Буюрса кийинки эфирлерде дагы ырдап берүүгө аракет кыламын. Мүмкүн гитараны коштосун ырдап берем. Жакшы. Азыр сиздер радиодон угасыздар, сиздерге таштап кетем. Андан азыр дагы деле өзүмдүн репертуарымдагы ырдан ырдап берейин. Анда Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын Элестер деген ырын ырдап берейин. Жакшы. Күтөмүн сени деген. Uzatып бара жаттың ачпочудай эч бир сырды кайра катып күтөмүн сени мен күттүрбөй келчисиң ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен сагындым сени мен биз жүргөн айлуу түндөр артта калды биз үзгөн жыпар гүлдөр жатка калды күтөмүн сени мен күттүрбөй келчисиң ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен uzatып бара жаттың ачпочудай эч бир сырды кайра катып күтөмүн сени мен күттүрбөй келчисиң ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен сагындым сени мен сагындым сени мен Баракелде. Кол чабуулар Самара Сабированын аткаруусундагы Жолдошбек Мамажановдун ырын уктук. Соңку ыр эми саламаттан болсун. Саламат, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайсыз. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Келиңиздер, анда мисалы Максат 4 мүнөт убактыбыз бар. Максат Колуев агайыбыздын Теңин бар деген чыгармасын ырдап берип Kaldık кезигип, караштык аракет ишип,
Көдөндөн жүрөк жарылды, күткөндөй 40 жыл Ек сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкун теңим бар. Кабыстан калдык кезигип, ек тагдыра кандай кегиң бар. Томогум сыйрып уча албайм, торгойдой уям буза албайм. Эми сен эмне дегиң бар, Соккондой добул кабылдым, чагылган тийбей чабылдым. Созулуп бар үзүлгөн, соногондой Ек сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкун теңим бар. Кабыстан калдык кезигип, ек тагдыра кандай кегиң бар. Томогум сыйрып уча албайм, торгойдой уям буза албайм. Эми сен эмне дегиң бар, Таштабайм тапкан такамды, өк кылбайм конгон сакамды. Тагдырым ташкан алсаң да, таштабайм бала чакамды. Ек сулуда кандай кебиң бар, теңирим ай кошкун теңим бар. Кабыстан калдык кезигип, ек тагдыра кандай кегиң бар. Томогум сыйрып уча албайм, торгойдой уям буза албайм. Эми сен эмне дегиң бар, Ек сулуда кандай кебиң бар. Баракелде, мыктысыздар. Бүгүн жакшы ырлар жаңырды. Саламат биздин эфирибизге биринчи ирет келип жатыптыр. Күйөрмандар абдан колдоп коштоп, бармакчалар менен жана ошондой эле көп билдирүүлөр менен сизди сүрөп турду. Албетте биз Саламат менен мындан кийин дагы ушул эфирлерибизде жолугабыз деген үмүттөбүз. Анткени Саламат ушул Бишкек шаарында музыка жаатында билим алып жаткан экен. Ал эми Самар эжекебиз айда жылда Ош тараптан Бишкек тарапка бир келет. Сиз менен дагы бир ирет биз жака коноктоп келип калганда эфирибизге чакырып, угармандардын жарпын жазган ырлардан дагы бир ирет аткартып угабызго деген үмүттөбүз. Соңку сөз кыскача болсун, эмесе 1 мүнөт убактыбыз калды. Биринчиден жалпы жамаат, эмгек жамаатыңыздарга сиздерге рахмат, Мунарат сага рахмат. Ар дайым ишиңер илгери болсун. Алдыңкы радиолордон болгула угарманыңар көп болсун. Рахмат. Тез жолуңар болсун. Бар болуңуздар. Кыргыз элим эч качан жакшылыкта эле болсун, жакшылыктар эле болсун кыргыз элимде. Саламат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кызматыңыздарга ишиңиздерден ийгиликтер болсун. Ар дайым кыргыз элине кызматыңыздарды кылып жүрө бериңиздер. Ушу кыргыз элибизде ар дайым жакшылык тойлор болсун. Эли жерибизде тынччылык болсун, жанагындай апат оорулардан Кудайым өзү сактасын. Мынакей алдыда келаткан 23 февраль мекенди коргоочулардын күнүндө куттуктайбыз. Жоокерлерди куттуктайбыз. Көп сүйлөтөт делек, убактыбыз тар болуп калды. Жаткан угармандарга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Баракелде, бар болуңуз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кадырман радио угармандар, бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Самара Сабирова жана Саламат Нарымбековго ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир аркылуу бул таланттар менен жолугуу үчүн коштошобуз. Бүгүн эч ким жарышкан жок, эч ким жеңген жок, эч ким жеңилген жок. Болгон угармандарга ыр майрам тартууладык. Бар болуңуздар. Бар болуңуздар.